Экинчи суроого өтөлү. Экинчи сурообуз Кыргыз каганатынын башкаруу түзүмү жана куралдуу күчтөрү. Кытай мамлекети менен жакшы мамиле болгондугунан улам башка түрк мамлекеттеринен айырмаланып, Кыргызстандын мамлекеттик башкаруу түзүмү кытайлыктардын үлгүсүндө түзүлгөн. Кыргыз калкы ошол мезгилде негизинен эки бөлүктөн турган. Башкаруучулар жана карапайым калк. Башкаруучуларды бектер деп атаган, ал эми карапайым калк негизинен кара будун деп аталган. Бул кара будунга кыргыз элине баш ийген, кыргыз элине салык төлөгөн кыштым элдер дагы кирген. Уруулардын санына жараша кыргыз мамлекети 6 бөлүккө бөлүнгөн. 6 бодун эл деп аталган. 6 бодун элди 6 бек башкарган. Ал бектер Каган тарабынан дайындалган. 6 бодун эл административдик башкарууну ийгиликтүү жүргүзүш үчүн 3 тутуктукка, эки-экиден 3 тутуктукка бириккен. Ошол мезгилде кыргыздар оң канат, сол канат жана борбордук бөлүк болуп 3кө бөлүнгөн. Тагыраак айтканда 3 тутуктукка бөлүнгөн. Кыргыз каганатынын башкаруу түзүмүнө көңүл буралы. Таблицадан көрүнгөндөй, мамлекеттин башында Каган турган. Кагандын ордо мүчөлөрү катарында ханзадалар, Кагандын балдары жана Кагандын жээндери, иналдар кирген. Кагандан кийинки титул бул буйрук деп аталган. Которгондо кеңешчи, негизги Кагандын кеңешчисинин милдетин аткарган. Буйруктан кийинки бийлик ээси Бойла деп аталган, ал өкүмдү бекиткен. Ярган деген титулдагы адам буйрукту аткарган. Сангундар, булар кол башчылар болгон, генералдар кол баштап аскердин жетекчиси катарында эсептелген. Ушул негизинен мисалга ала турган болсок, Ярган, Сангун деген дагы ошол Кытай тилинен алынган. Кыргыз каганатында башкаруу түзүмүндө чижишилер деп аталган 10 адамдан турган өзүнчө бийлик органы болгон, булар мыйзамдардын аткарылышын текшерген. Мындан тышкары Тыжан шилер деп аталган 15 адамдан турган бийлик органы болгон, булар статистика, тагыраак айтканда ички жана тышкы саясатты жүргүзгөн. Кытайдын тарыхый маалыматтарында баяндалгандай, кыргыздардын мамлекеттик башкаруу түзүмү андагы бийлик ээлеринин титулдары дагы кытайча аталгандыгын көрөбүз. Экинчи баскычтагы бийлик органдары бул жергиликтүү бийликтер деп аталган. Таблицада көрүнгөндөй, жергиликтүү бийликтерди тутуктар согуштук административдик аймактарды, оң, сол жана борбордук бөлүктөрдү башкарган. Андан кийин таркандар, бул салык саясатын жүргүзгөн, анткени каганатта бардык калк борборго салык төлөгөн. Андан кийинки жергиликтүү бийликти ишке ашыргандар бийлер жана түтүндөр деп аталган. Жергиликтүү бийликте дагы, биринчи баскычтагы жогорку бийликте дагы эге деп аталган, же болбосо өгө деп аталган бир наам болгон. Бул акылман башкаруучу кеңешчи, же болбосо акылман кызматкер дегенди түшүндүргөн. Ушундай наам татыктуу адамдарга ыйгарылган. Кыргыз мамлекетинде темирдей бекем тартип орнотулган. Кагандагы өзүнүн жүрүш турушу менен, жүргүзгөн саясаты менен элге үлгү болгон. Кагандын өзүнүн сөзүнө турбай эки сүйлөшү бул өлүмгө тете уят иш деп эсептелген. Мамлекеттик казынага кол салгандар токтоосуз түрдө өлүм жазасына буйрулган.
Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы саясий мамиленин жакшы деңгээлде болгондугу ушул аткаруу бийлигинин түзүлүшүндө дагы ачык көрүнөт. Кыргыз мамлекетинде тармактык башкаруу негизинен 7 министр тарабынан ишке ашырылган. Министрлер кытайча сызайсандар деп аталган, кыргызча жайсаң дегенди түшүндүрөт. Аткаруу бийлигиндеги 7 жайсаңдын бирөө башкы жайсаң, азыркы тил менен айтканда өкмөт башчысы деп аталган. Биринчи жайсаң бул таблицада көрүнгөндөй өкмөт башчысы, андан кийин 6 жайсаң бул тармактык башкарууларды ишке ашырган. Таблицадан көрүнгөндөй церемониал жайсаңы болгон, андан кийин юстиция жаза аткаруучу жайсаң болгон, финансы жайсаңы бул каржы иштерин тейлеген, адистер жайсаңы болгон, бул мамлекеттик бийликте ушул татыктуу адистерди дайындоо маселесин чечкен. Атайын аскердик жайсаң болгон, андан кийин коомдук иштерди тейлеген атайы жайсаң болгон. Тарихи маалыматтар боюнча ушул каралып жаткан мезгилде 6 кылымдан 10 кылымга чейин Енисейлик Кыргыз мамлекети менен Кытай мамлекетинин ортосунда тыгыз саясий мамиле болгон, эки мамлекеттин ортосунда согуш иштери катталган эмес. Эми Кыргыз мамлекетинин куралдуу күчтөрүнө кыскача токтололу. Кыргыз мамлекетинде ер жеткен ар бир кыргыз жоокер деп эсептелген. Согуш маселелери болгон учурда ар бир жоокер биринчи чакыруу боюнча өзүнүн тобуна келип кошулууга милдеттүү болгон. Кыргыздардын күчтүү жоокерлер болгондугу тарихи булактарда, эпитафияларда, араб, перси булактарында көп баяндалат. 7-10 кылымдарда кыргыздардын куралдуу күчтөрү негизинен атчан аскерлерден турган. Атчан аскерлер дагы 3кө бөлүнгөн. Оор куралданган атчан аскерлер, орточо куралданган атчан аскерлер жана жеңил куралданган атчан аскерлер. Жеңил куралданган атчан аскерлер негизинен мындай зоот кийимдерди кийген эмес, алар негизинен жаа менен жана кылыч менен куралданып, алыстан туруп душманга жаа тартып, душмандарды кыргынга учураткан. Оор куралданган аскерлер алдыңкы катарда турган. Булардын жоокердик кийимдери негизинен денеси зоот менен корголгон, калкандары абдан бекем жыгаштан жасалып, анын тегереги темир менен алкакталып, алар узун оор найзалар менен куралданышкан. Найзанын уштары бөрү тилдүү же болбосо ромбик түрүндө болгондагы найзанын уч жагын желекчелер менен коостоп коюшкан. Оор куралданган аскерлер негизинен алар атайы даярдалган аттарды минген, аттардын денеси дагы кийис менен, металл пластиналар менен туягына чейин корголгон. Ак сөөктөрдүн балдары оор куралданып, өзгөчө жазалгалуу куралданышып, эң алдыңкы катарда согушкандыгы бул тарихи булактарда жазылып калган. Ак сөөк адамдардын балдары куралдуу күчтөргө жетекчилик кылган. Орточо куралданган жоокерлер ушу оор куралданган жоокерлердин артында болушуп, согуш иштерине активдүү катышкан. Кыргыздарда ушул согуш куралдарын жасоо боюнча атайы адистешкен мастерскойлор болгон, темир усталар болгон. Алар ушул зоот кийимдерди, чопкуттарды жасоо боюнча адистешкен. Жогоруда биз айткандай, кыргыздар жоого мине турган аттарды өзүнчө аздектеп багышкан, аларды ошол согуш өнөрүнө
азыркы мезгилде мына Кыргыздын жигиттери улак тартууга атты көндүргөндөй, үйрөткөндөй, ошол мезгилдеги аргымактарды, күчтүү аттарды согуш ишине атайы үйрөтүшкөн. Согушка жоокер мине турган аттардын жал куйруктарын тегистеп кыркып, аларды болушунча коостогон. Ат жабдыктарын косту, ат жабдыктарын жасоо боюнча жана жоокерлердин жанагы зоотторун, чопкуттарын жасоо боюнча атайы адистешкен адамдар, зергерлер иштешкен. Араб Перс булактарында эгерде капысынан жоо кирип келген учурда кыргыздардын аялдары, кыз келиндер дагы эркектер менен кошо ошол басып кирген душманга каршы өтө шамдагайлык менен, эрдик менен кармашкандыгы жөнүндө Араб Перс тарыхчылары таң калуу менен жазып калтырышкан. Алардын жазып калтырганы боюнча Кыргыздын аялдары өзүнүн турак жайын, өзгөчө балдарын кармоодо өтө шамдагайлыкты жана эрдиктин үлгүлөрүн көрсөткөн деп жазышат. Ошол мезгилде, биз карап жаткан мезгилде, өзгөчө улуу Кыргыз каганаты түзүлгөн мезгилде кыргыздардын саны 1 миллиондон дагы ашкан деген маалыматтарды жазышат. Ошол мезгилде кыргыздардын өздөрү 30 000 аскер чыгарууга жөндөмдүү болгон. 9-кылымдын орто ченинде ал эми кыштым элдерден, кыргыздарга баш ийген кыштым элдер дагы кыргыздардын куралдуу күчтөрүн түскөн. Анткени ошол мезгилде Борбордук Азияда үстөмдүк кылып көпчүлүк элдерди эзип жиберген уйгур каганатынан кутулуу үчүн ошол уйгур каганатынан жапа чеккен элдердин бардыгы тең кыргыздардын куралдуу күчтөрүнүн курамын түскөн. Ошол кезде Борбордук Азиядагы көпчүлүк элдер кыргыздарды эзүүдөн, тагыраак айтканда, уйгурлардын эзүүсүнөн куткара турган күч катарында көрүшүп, ошол кыргыздардын айланасына баш кошкон. Ошентип 9-кылымдын ортосунда Кыргыздын каганы уйгурлардын каганатын талкалоо үчүн 100 000 аскер топтогон. Жана биз айткандай, алардын 30 000-и кыргыздардан топтолгон, ал эми 70 000-и кыргыздарга баш ийген кыштым элдерден кошулган. Демек, кыштым элдерден чогулган аскер кыргыздардын өзүнө караганда 2 эседен ашык көптүк кылган. Алар дагы кыргыздарга баш ийип, кыргыздардын кол башчылыгы астында чабуулга өтүшкөн. Демек, 9-кылымдын ортосунда кыргыздардын куралдуу күчтөрү Борбордук Азиядагы эң күчтүү күч болгон. Ошондуктан Борбордук Азияда 100 жыл бою үстөмдүк кылып келген уйгур каганатына чабуул коюп, аны талкалап, жоюп, Борбордук Азияда кыргыздардын улуу империясын түзүүгө жетишкен.